Зарина Бикеч жогорку окуу жайды бүтөрү менен өз кесиби боюнча жумушка орноша алды. Ал окууга тапшырарда жумшак креслону кыялданбай, рынокко жараша кесип тандаган. Учурда карманыбыз туруктуу айлык маянасы бар. Кеңсеси жогорку даражадагы жумушчулардыкынан кем калышпаган иш менен камсыз болду. Анткени Зарина тегүү цехтеги дээрлик бардык жумушту билет жана мындай адистер ишканаларда жетишпей жатат. Биз бардык кесипти окудук деп айта алам. Себеби бизде ар бир тармак ичинде окуткан. Лекала, например, конструктор жагынан окутту, технология жагынан окутту, художник, модельер тарабынан окутту. Ар бир студент өзүнө жаккан кесип менен дальше иштеп кете алат. Мен жөнөкөй цехке барып, шея болуп отура алам. Бирок мага өзүмдүн аракетим жетиштүү, конструктор болуп иштеп кете алам. Өлкөдө 60тан ашуун окуу жай тегүүчүлүк кесипке окутат. Баш аягы жылына 5000 адис даярдалат. Бирок бул да тегүү ишканалар үчүн жетишсиз. Анткени алардын бар эле Заринадай иш билги боло алышпайт. Ошондуктан адистерди даярдоонун санын жогорулатуу менен бүгүнкү талапка ылайыктап даярдоо зарылчылыгы турат. Биздин дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша кадр даярдайбыз да. Бул кадр даярдаш үчүн өзүңүздөр билесиздер, тиешелүү материалдык техникалык база болуш керек. Кадр болуш керек жана мастерской жана башка тиешелүү шарттар болуш керек. Биз бүгүнкү күнү бул маселени чечүү үстүндө иштеп атабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу биз быйылкы жылы 1000 адамга кошумча кабыл алууну уюштурдук да. Тегүү ишканалардын көбү көмүскө иштегендиктен алардын таксаны белгисиз. Бирок тегүүчүлөр керек деген жарнама менен кулактандыруудан эле алардын көп санда экенин баамдасак болот. Андыктан жетиштүү кадр болуш үчүн окуу жайлар менен ишкерлердин кызматташтыгын бекемдөө күн тартибиндеги маселе. Чоң көйгөй бар. Биринчи көйгөйүбүз ушу имарат жетишпейт, экинчи көйгөйүбүз ушу жумушчулар жетишпейт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, технология бир орунда турбайт. Жыл сайын жаңы технологиялар ойлонуп чыгат барлык тармакта. Ошол эле биздин жеңил өндүрүү жай тармагында да жаңы технологиялар чыгып турат. Ошол жаңы технологияларды бүгүнкү күнү билип, бүгүнкү күнү ошол өндүрүштө болуп жаткан өзгөрүүлөр менен ошол окуу процессин, үйрөтүү процессин шайкеш келтирүү максатында өткөрүп жаткан жыйында. Жумушсуздуктун айынан жарандарыбыз чет өлкөгө кетип жаткан учурда Кыргызстанда тегүү цехтерге жумушчулардын жетишсиз болуп жатышы бир жагынан жагымдуу жаңылык. Мына ошондуктан тиешелүү мамлекеттик министрликтерде Россияга кетип жаткан кыз-келиндер менен кесип тандоо алдында турган мектеп бүтүрүүчүлөрдү тегүү тармагына тартуу иш-аракеттерин жүргүзүү зарылчылыгы турат. Кутман Маматазимов, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.